Саламатсыздарбы, кымбаттуу абитуриенттер жана быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү. Бүгүнкү күндөн баштап жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча сабактарды баштайбыз. Орто мектептин бүтүрүүчүлөрүнө бул маанилүү сынакка телевизор аркылуу даярданууга мүмкүнчүлүк берилет. Бул долбоор билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун, Алипи ТВ долбоорунун жана мамлекеттик телекорпорациясынын биргелешкен иш-аракети менен мүмкүнчүлүктүү болуп жатат. Азыр сиздер мектепти аяктап жатып, жогорку окуу жайларга өтүү үчүн ойлонууга убакыт келди. Жогорку окуу жайга тапшыруу бул ар бир абитуриенттин алдында турган эң татаал сыноо. Ар бириңер үчүн абдан жооптуу кадам. Жогорку окуу жайларга тапшырып, студент болобуз деген бүтүрүүчүлөр үчүн 2002 жылдан баштап биздин өлкөбүздө Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан киргизилген жалпы республикалык тестирлөө өткөрүлүп жатат. Бул тестти билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору ишке ашырып келет. Жалпы республикалык тестирлөө жогорку окуу жайларга жашаган жерине жана социалдык абалына карабастан чыныгы таланттуу балдарды өтүүсүн камсыз кылып, кирүү экзамендердеги жагымсыз жагдайлардын жолуна бөгөт коюунун куралы болуп келүүдө. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык, мамлекет ар бир адамдын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша жогорку билим алууга бирдей мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Буга ылайык, жалпы республикалык тесттин максаты жогорку жайда окуй ала турган эң жөндөмдүү абитуриенттерди тандоо. Дүйнөдө жогорку окуу жайларга кабыл алуу үчүн абитуриенттерди так тандап алууга мүмкүнчүлүк берген атайын эрежелер менен түзүлгөн селективдүү иргеп алуучу тесттер колдонулат. Бул сыяктуу прогноз берүүчү тесттер студенттин университетте ийгиликтүү окуй ала тургандыгын же окуй ала турбастыгын алдын ала айтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жогоруда айтылган тесттин максатына жетүү үчүн Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору куралы катары мектептен алган билимди текшерүүгө багытталган эмес, академиялык жөндөмдөрдү жана көндүмдөрдү аныктаган тесттерди колдонот. Башкача айтканда, тест фактологиялык билимдин көлөмүн эмес, өз алдынча ой жүгүртүүнү жана мектептен алган билимди пайдалана билүүнү текшерет. Жалпы республикалык тестти түзүүдө баарынан мурда окуучулардын тапшырмаларды ийгиликтүү аткара билүүсү көңүл бурулат. Тесттин тапшырмаларын аткаруу жана суроолорго жооп берүү учурунда абитуриенттер топтогон билимин жаңы кырдаалдарда колдоно билиши, учурдагы стандарттардын жана каралган программалардын деңгээлинде тапшырманы аткара алышы, тапшырмага формулировка бере алышы, маселе чыгаруу усулун жана стратегиясын туура тандап, кырдаалга жараша ой жүгүртө билүүгө жетишүүсү керек. Тесттин бул форматынын тандалып алынышынын дагы бир себеби өлкөнүн ар кайсы жеринде жашаган окуучулардын даярдыгынын бирдей эместиги. Эгер тестте билим текшериле турган болсо, анда бүтүрүүчүлөрдүн деңгээли ар түрдүү болуп калмак. Региондордо ар кандай мектептер бар. Көп мектептерде мугалимдердин жетишпегендиги, мектептердин материалдык техникалык абалы бардык жерде эле талаптарга жооп бербегендиги баарыбызга белгилүү. Тилекке каршы, андан тышкары китептер, окуу куралдар жана окуу үчүн китептердин жетишпегендиги да жашырын сыр эмес. Мындай учурда базасы чабал мектептерде билим алып, жетишпеген мектептерде окуган окуучулар мыкты мектепте окуган окуучулардан артта калат. Ошондуктан бүтүрүүчүлөрдүн мектепте алган билимин бирдей деңгээлде болбогонун билип туруп, алардын билимин текшерүү, жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгүн берүүдө адилетсиздикти жаратуу менен барабар. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер жана мугалимдер, биз сиздерге Билим берүү жана Илим министрлигинин быйылкы жылкы буйругун дагы бир жолу эскертебиз. Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругуна ылайык, жогорку окуу жайлардагы гранттык орундарга жана контракттык негиздеги окуу формаларына күндүзгү, сырттан окуу жана кечки формаларына тапшыруу үчүн
жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы милдеттүү деген чечим кабыл алынды. Кымбаттуу балдар, азыр болсо тесттин түзүлүшүнө кайрылалык. Ал кандай бөлүмдөрдөн турат? Ар бир бөлүмдө канча тапшырма бар? Канча убакыт тест тапшырмаларын чыгарууга бөлүнгөн? Жалпы республикалык тестирлөө негизги тесттен жана кошумча предметтик тесттерден турат. Негизги тестти бардык абитуриенттер тапшырат. Негизги тест 3 чоң бөлүмдөн турат. Ар бир бөлүмдө тапшырмаларды аткаруу үчүн чектелген убакыт берилген. Биринчи бөлүм математика бөлүмү, экинчи бөлүм сөздүк логикалык бөлүм. Бул бөлүм 2 бөлүктөн турат. Окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо жана эне тилде окуу жана түшүнүү. Ал эми үчүнчү бөлүм бул эне тилдин практикалык грамматикасы. Тест мөөнөтү зарыл болгон формаларды толтуруу жана нускамаларды окуу үчүн берилген убакыттан тышкары 215 мүнөттү түзөт. Абитуриент үчүн кайсыл тилде тестти тапшыруу ыңгайлуу болсо, ошого жараша тест орус, кыргыз тилдеринде өткөрүлөт. Предметтик тесттердин максаты негизги тесттин максатынан айрыкча. Предметтик тест окуучунун тигил же бул предмет боюнча алган билимин текшерет. Бирок бул учурда да басым үйрөнгөндөрүн эстөөгө эмес, алган билимин колдонууга багытталат. Предметтик тесттер 6 предметтен турат. Бул химия, биология, физика, тарых, англис тили жана математика предмети боюнча кошумча предметтик тест. Предметтик тесттерди абитуриенттер өз тандоосу менен тапшыра турган окуу багытына жараша тапшырат. Предметтик тесттер негизги тесттен кийин өткөрүлөт. Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын гранттык орундарына тапшыруу үчүн негизги тестти жана кеминде бирден кем эмес предметтик тестти тапшыруу талап кылынат. Ал эми контракттык орундарга негизги тестти тапшыруу милдеттүү болуп саналат. Предметтик профилдик тестти тапшырган абитуриенттин жыйынтыктары тийиштүү багыттарга тапшырууда артыкчылыкка ээ болот. Азыр болсо, урматтуу балдар, биз сиздер менен тестке ким катыша алат жана кандай эрежелер бар ушул жөнүндө сүйлөшөлүк. Быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү, 11 класстын окуучулары же кесиптик техникалык лицейлердин жана орто кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын акыркы курсунун бүтүрүүчүлөрү катыша алат. Андан тышкары, мурдакы жылдардын бүтүрүүчүлөрүнүн колунда аттестаты же орто кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын диплому бар болсо, алар да катыша алышат. Кыргызстандын жарандары үчүн тестке катышуу шарттуу болуп, жогорку билими жок болуш керек. Андан тышкары, азыркы учурда жогорку окуу жайда окубагандыгы да шарт болуш керек. Бул кыргызстандык жарандардан тышкары, Казакстан, Тажикистан, Россия жана Белоруссия өлкөлөрүнүн да жарандары тестке катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Алар бюджетке өтүү үчүн да катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми башка өлкөлөрдүн жарандары контракттык орундарга тапшырууга тестке катышса болот. Быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү тестке окуп жаткан окуу жайында каттоодон өтүшөт. Балдардын колунда аттестаты жок болгондуктан, аларды окуу жай каттоодон өткөрөт. Каттоодон өтүү үчүн кайсы документтер керек? Биринчиден, бул инсанды күбөлөндүргөн документ, паспорт. Же болбосо, колунда болгон башка сүрөтү бар документ. Андан тышкары, 1 жылдан ашпаган мөөнөттө тартылган 3-4 сантиметр өлчөмүндөгү 2 сүрөт. Бул документтерге кошумча, мурдагы жылдардын бүтүрүүчүлөрүнүн колунда аттестаттын нагызы болуш керек. Мурдагы жылдардын бүтүрүүчүлөрү райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө катталышат. Катталуу үчүн алардын жашаган жери же пропискасы мааниге ээ эмес. Жалпы республикалык тестирлөөгө катышуу үчүн сөзсүз түрдө каттоо акысын төлөш керек. Каттоо акысы ар бир
негизги тест үчүн жана ар бир предметтик тест үчүн өзүнчө кабыл алынат. Каттоо акысынын суммасы негизги тест үчүн 260 сомду, ал эми ар бир предметтик тест үчүн да 260 сомду түзөт. каттоо акысы каттоо учурунда РСК банкындагы эсеп-кысап кассаларында жүргүзүлөт. Каттоо акысын төлөбөй туруп тестке катышуу мүмкүн эмес. Ал эми азыр тестирлөөнүн мөөнөттөрүнө кайрылсак. Тестирлөө кайсыл жерде качан болот? Жалпы республикалык тестирлөө Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында 2015 жылдын 18 майынан 23 майына чейин өткөрүлөт. Кымбаттуу балдар, жалпы республикалык тестти ар бир абитуриент бир гана жолу тапшыруу мүмкүн экендигин эсиңиздерге салабыз. Бул талаптын бузулушу тесттин жыйынтыктарынын жокко чыгарылышына алып келет. Жалпы республикалык тестте ар бир абитуриент жашаган жеринен алыс эмес, өз райондук борборунан тапшырат. Тест боло турган жай ар бир абитуриентке каттоодон кийин берилүүчү кабарлоо баракчаларында белгиленет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр абитуриенттер үчүн түзүлгөн тест учурундагы эрежелерге кайрылсак. Тестке катышуу боюнча чечимди кабыл алып, тестке катталгандан кийин ар бир абитуриент атайын түзүлгөн акысыз берилүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө даярданабыз аттуу китепчелерди алышат. Бул китепчелерде тест жөнүндө болгон маанилүү маалыматтар камтылган. Тесттин мазмуну, максаты, ар бир бөлүмдөгү тапшырмалардын мисалдары, тапшырмаларды аткаруу боюнча кеңештер жана абитуриенттер үчүн эрежелер да бар. Бул китепчелердеги маалыматтарды кунт коюу менен окуп чыксаңыздар, көп сурооңорго жоопторду аласыңар деп ишендирип кетебиз. Демек, тест учурунда өзүңүз менен эмнелерди алып келүү керек? Биринчиден, бул каттоодон өткөндө берилүүчү тестке кирүү талоону. Эгерде абитуриент каттоодон өтпөсө жана колунда талоону болбосо, ал тестке киргизилбейт. Андан тышкары, каттоодон өткөндөгү документиңиз бул паспорт. Эгерде сиз паспорт алуу курагына жете элек болсоңуз, анда туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Андан тышкары, жакшы жазган сыясы көк же кара түстөгү калем ала келишиңер керек. Кымбаттуу балдар, айтылган нерселерден башка тестке эч нерсени алып келген кереги жок. Ал эми силердин алдыңарда көрүнүп турган нерселерди тест борборуна алып келүүгө катуу тыюу салынат. Бул калькуляторлор, уюлдук телефондор жана башка электрондук приборлор, китеп, дептерлер жана маалыматтын башка булактары, А4 кагаздары, дептердин барактары, сумкалар жана пакеттер. Тест учурунда өзүңүздү кандай алып жүрүүңүз керек? Эгерде силер тест тапшыруу үчүн тест борборуна келсеңиз жана атайын эрежелерди сактасаңыз, анда силердин тестти тапшырууга ыңгайлуу бирдей мүмкүнчүлүгүңөр болот. Ар бириңерге тестке катышуу үчүн каттоо учурунда берилген жеке номер берилет. Ар бириңер номер менен белгиленген өзүнчө партада отурасыңар. Ар бириңерге тест дептери, жооп барагы жана керек болгон учурда черновик берилет. Дагы кандай эрежелерди сактоо керек? Тестке кечикпегиле. Тест учурунда бирөөнүн көчүрүүгө, башка абитуриенттерге тест тапшырууга тоскоол кылууга, абитуриенттер администраторлор менен сүйлөшүүгө, бардыгы бир бөлүмдө иштеп жаткан учурда башка бөлүмдүн тапшырмаларын чыгарууга, тестке берилген убакыт бүткөндөн кийин бүтпөй калган бөлүмдөгү тапшырмаларга кайрылууга, тест болуп жаткан учурда бөлмөдөн администратордун уруксатысыз чыгууга катуу тыюу салынат. Бул эрежелерди бузган абитуриенттер тест борборунан чыгарылат жана бул жылы тестти тапшыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгысыз жогорку окуу жайларга тапшыруу мүмкүн эмес.
Тапшырмаларды кантип аткаруу керек? Тест өзүнчө турган тапшырмалардан турганы менен ар бир элементи кылдаттык менен түзүлгөн системаны түзөт. Жалпы республикалык тест арасынан бирөө гана туура болгон көп варианттуу жооптору бар суроолор түрүндө түзүлгөн. Тесттин мындай форматы адамдардын тесттин жыйынтыгын эсептөөдөгү кийлигишүүсүн дээрлик жок кылат. Бардык иш-аракеттер автоматташтырылган жана субъективдүү факторлор тесттин жыйынтыгына таасир бербейт. Тесттеги ар бир суроого жооптун 5 же 4 варианты берилет. Алар А, Б, В, Г, Д тамгалары менен белгиленген. Силердин алдыңарда математика бөлүмүнөн алынган тапшырманын үлгүсү берилген. Тесттин суроосуна жооп берүүдө тапшырма менен жооп варианттарын кун коюу менен окуп чыгып, жооп варианттарынын ичинен туура жоопту камтыган бир вариантты тандаңыз. Экранда жооп барагынан үзүндүнү көрүп турасыздар. Бул үзүндүдө жоопторду кантип белгилөө керектиги көрсөтүлгөн. Сиз тандаган туура деген жоопту жооп берүү барагындагы суроонун номери дал келген тегерекчени боyoңуз. Өтө этият болуңуз. Өзүңүздүн жооп барагыңыздын туура келген жерлерин белгилеп жатканыңызды кайра текшерип карап туруңуз. Эгерде сиз ката кетирип, башка жоопту белгилеп алсаңыз, анда бир жолу оңдогонго мүмкүнчүлүгүңүз бар. Оңдоо үчүн сиз тандаган туура деген жоопту 4 бурчтук кылып боyoңуз. Ал эми азыр сиздердин алдыңыздарда кантип белгилебеш керектиги көрсөтүлгөн жооп барагынын үзүндүсү турат. Эгерде сиз ушундай каталарды кетирип белгилесеңиз, анда бул сөзсүз түрдө сиздин жыйынтыгыңызга таасир берет. Туура жоопторду тандоодо аны ойлоп тактоонун ар кандай жолдорун тандаңыз. Биринчи, алып таштоо ыкмасын колдонуңуз. Туура жоопту аныктоо үчүн туура эмес сыяктанган жооптордун баарын таап, белгилеп алып салыңыз. Жооптордун кайсынысын күнөө санабастан алып таштоого болоорун караңыз. Эгерде сиз кайсы бир жооптун туура эместиги талашсыз деп аныктасаңыз, анда туура жоопту калгандарынын арасынан табууга аракет кылыңыз. Бир суроого көп убакытты кетире бербеңиз. Эгерде кай бир суроону түшүнүүгө көп убакыт керек болуп, ошондон улам кымбат болгон убактыңыз кетип жатканын сезсеңиз, кийинки суроого өтө бериңиз. Этиятсыздыктан улам упайларыңызды жоготуп албаңыз. Толкунданууңузду басууга аракет кылып, ар бир суроонун жоопторун карап чыгыңыз. Адегенде жеңил, андан кийин оор суроолорго жооп бериңиз. Суроолор тесттин ар бир бөлүмүндө башында жеңил, андан соң улам оор болуп жайгашкан. Татаалдык даражасы суроодон суроого өтүп турат. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, бул сабак учурунда берилген маалыматтар жана кеңештер жалпы республикалык тестирлөөнү ийгиликтүү тапшырууга жардам берет деп үмүттөнөбүз. Кийинки сабактар тесттин ар бир бөлүмү боюнча жана ар бир предметтик тест боюнча уланат. Биз менен болуңуздар, мен сиздерге ийгилик каалайм, жакшы калыңыздар.